Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Эфирде Ой пикир программасы. Бүгүн биз айыл чарбанын азыркы акыбалы, жазгы талаа жумуштарына даярдык. Ошондой эле коомдо кызуу талкууланып жаткан өкмөттүн өткөн жылы чыгарган 309-токтомунун күнгөй тескейи жана кунарсыз жайыттарды ижарага берүү тууралуу мыйзам долбоорунун тегерегинде кеп кылабыз. Бүгүнкү студиябыздын коногу айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков. Аскарбек Сапарбекович, кош келипсиз. Саламатсызбы Чынара, саламатсыздар урматтуу теле көрүүчүлөр. Биз алгач эле кепти өкмөттүн өткөн жылы 17-декабрда кабыл алган айыл чарба кооперативдерин үйрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндө 309-токтому тууралуу баштагым келип турат. Бул токтом боюнча коомдо бир кылка пикир жок, ача пикирлер айтылууда. Анан айрымдары элге конституцияга каршы документ деп айтып чыгышты. Бул токтомдун өзүңүз айтсаңыз, максаты эмне? Эмне мынча чуу болуп жатат? Бул мамлекеттик фондудагы жер. Бул мамлекеттик менчигинин жери. Өзүңүздөр билесиздер, биздин Кыргызстанда ушул айдоо жерлери жөнүндө сөз болгондо биз 1.268.000 гектар жеринде сөз кылабыз. Ошонун ичинде 276.599 гектар жер мамлекеттик фондудагы жер. Мамлекеттин айыл чарба фондусунун жерлери деп так айтылат да ушундай. Мына ушул жер жөнүндө сөз. Ал эми биздин кыргызстандыктардын жер агрардык реформанын жыйынтыгы менен үлүшкө алган жерлери жөнүндө сөз жок. Эми мамлекет өзүнүн жерлерин пайдалануунун максатын тактап, ошонун эффективдүүлүгүн көтөрүү максатында токтом кабыл алынды. Анда так жазылып турат. Үйрөнчүлүк чарбаларды, асыл тукум чарбаларды жана айыл чарба кооперативдерин колдоо максатында ошол фондунун жерлеринин министрликке, айыл чарба министрлигине өткөзүп берилсин деп. Максат бирөө эле. Бүгүнкү күндөгү айыл чарба өндүрүшүндөгү болуп аткан иштерди жакшы деңгээлде чыгаруу. Биздин катардагы дыйкандарыбызга сапаттуу үрөндү өндүрүп берүү. Биздин айыл чарбасындагы алектенген мекендештерибиздин мал чарба багытында алектенген иштерине асылдуулугу жогору, продуктивдүүлүгү жогору болгон айыл чарба малдарын көбөйтүп, анан ушу Кыргызстандын ичинде алыска чыкпай сатып алууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Эмнеге бул токтом азыр ошол кабыл алуу муктаждыгы пайда болду? Биздин Кыргызстанда айыл чарба министрлиги эң негизги тармактык министрлик азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга жоопкерчиликтүү. Мына биздин министрлик жоопкерчиликтүү. Бүгүнкү күндө акыбалыбыз кандай? Негизги 9 түр азык-түлүк продуктусу боюнча өзү физиологиялык нормалар такталган. Ошолордун биздин Кыргызстанда физикалык көлөмдө дагы сатып алууга мүмкүн болгон бааларда камсыз кылуу бул негизги милдет. Эми ушунун сап башында азыктык буудай турат. Азыктык буудай Кыргызстанда биз тилекке каршы бүгүнкү күндө биз өзүбүздү 50%га жетпеген болосо 40% тегерегинде эле өзүбүздү камсыз кылабыз. Азыктык буудай менен. Калганын четтен сатып келгенге муктажбыз. Мына 20-жылдагы коронавирус пандемиясы учурунда кандай чоң опурталдуу акыбал түзүлүп калды. Un жетпейт, азыктык буудай жок, өзүбүздө өндүргөн буудай жок болуп чыгып, аябай чоң көйгөйдү жаратты да. Ошол эле 9 продукттун ичинде кант турат да, кум шекер тактап айтсак. Ошол боюнча дагы биз бүгүнкү күндө өзүбүздү 45%га камсыз кылабыз. 25 килограмм кант кыргызстандыктын орточо бир жылдык пайдалана турган көлөм. Бир кыргызстандык. Бунда дагы биз ушу 45% менен өзүбүздү камсыз кылып атабыз. Ошондой эле өсүмдүк майы боюнча биз өзүбүздү 20%га жетпеген көлөмдө камсыз кылабыз. Бунун негизи каякта турат? Бунун негизи үрөндө турат.
Себеби жер азайып кеткен жок анчалык. Мына жанагы жеке менчик үйлөрдүн курулушуна эле кеткен анча мынча жерибиз болбосо, калган жер ошо боюнча эле турат. Бирок эгемендүүлүк болгон жылга чейинки караганда азыр жерибиз көбүрөөк. Анда эмне болду маселе? Эмне үчүн өзүбүздү өзүбүз азык түлүк менен камсыз кыла албай атабыз? Эң негизги маселе биз түшүнбүлүгүбүз аябай төмөндөп кетти. Мен мына эгемендүүлүк башталар жылдын алдындагы эле бир жылдагы айтайын сизге. Мына 87-жылды негиз кылып алып жүрөбүз. Ошол дан эгиндеринен, мунун ичинде кылкандуу дан эгиндеринен биз 37 центнерден алып жүргөнбүз. Ошол убакта 85% кондициялуу, сапаттуу, жогорку сапаттагы үрөм менен камсыздандырылчу биздин айыл чарбасы. Бүгүнкү күндө биз 10%дан эң жакшы болгондо 15%га чейин үрөм менен камсыз болуп атабыз. Калганын эски ускул эле бир үрөндөрдү эптеп тазалап, кампадагы турган эски үрөндөрдү тазалап сээп жүрөт биздин дыйкандар. Алар эмне үчүн ушундай начар сапаттагы үрөндү сээп атат? Себеби жок бизде үрөн. Мына бүгүнкү күндө бардык областтардан үрөн жетпейт, үрөндөн жардам бергиле деген кайрылуулар миңдеп саналат азыр. Эми ушундай көйгөйдү чечиш кайсыл инструмент менен болот? Мамлекет өзүнүн менчигинде турган ошол фондтогу жер аркылуу чечебиз деп ушуга аракет кылып баштадык биз. Ушул жерден үрөнчүлүк чарбаларга, асыл тукум чарбаларга берип, үрөндү өндүрүүнүн көлөмүн көбөйтөлү, сапаттуу үрөн көбөйтөлү деп аракет башталды. Ал эми буга ким каршы? Ушул токтомго ким каршы? Бул токтомго 20 гектар, 50 гектардан жогору жерлерди алып жүргөн биздин мекендештер каршы. Себеби алар бул жерден айрылып калган атат. А көбүнчө ушул жерди пайдаланып аткан кимдер? Жеке тараптар. 500, 1000, 1,5 миң эле сом 1 гектарга, 1 жылга ижара акы төлөп коюп, төлөсө. Анан өзүнүн үй бүлөлүк, бир эле үй бүлө жолсу бир 2-3 үй бүлөнүн эле кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жүрөт. Эми карап көрөлү. Биздин Кыргызстан боюнча 80, мисалы үчүн Чүй областын алалык. Чүй областында 85 миң гектар жер бар. Мамлекеттик фондго караганда. Мамлекеттик фондго караганда. 752 миң киши жашайт. Ушул жерде. Анан 8 миңге жетпеген киши ушул жерде алып жүрөт. Чүй областы боюнча. Калган 700 миң кишинин кызыкчылыгы, анын ичинде дыйкандардын кызыкчылыгын ким коргойт? Ким ошолорго сапаттуу үрөн өндүрүп берет? Маселе ушунда. Кыргызстан боюнча алып көрө турган болсок, мына 276.599 гектардын ичинде 43.455 иштетилбейт деп айыл өкмөттөр отчет берип жүрөт. Анда 220 миңдин тегерегиндеги жерди иштетип атсак, аны ким иштетип атат? Аны аз эле киши иштетип атат. Ошол жерден пайданы дыйкандар көрбөй эле. Биз айтып атабыз, мына ушул жерден биз үрөнчүлүк чарбаларга берелик. Алар сапаттуу үрөн өндүрүп, Кыргызстандагы ар бир дыйканга ушул жер пайдасын тийгизгендей болсун. Себеби биздин орточо дыйкан чет мамлекеттен барып, ушул эле Казактан же болбосо ошо Россиядан сатып келе албайт. Ошондой эле сапаттуу үрөндү бияктан өндүрөлү деп атабыз. Бул үрөнгө тиешелүү маселе. Экинчиси асыл тукум мал, жогору продуктивдүү мал жөнүндө сөз кылалык. Мына эми сиз деле айыл жеринен келгенсиз да. Мына мен да айыл жеринен чыгып келгем бияка. Айыл жеринде үй бүлөнүн бюджетин негизи уйдан саап алган сүт түзөт. Сүттү сатуу менен күнүгө накталай каражат түшүп, чай, май, кантка жетип турат. Анан эми бүгүнкү күндөгү биздин уйлардын продуктивдүүлүгү кандай? Бүгүнкү күндөгү биздин уйлардын продуктивдүүлүгү ошол 5-7, эң жакшы болсо 10 литрдин тегерегинде күнүнө. Эрте жаздан баштап кеч күзгө чейин. Кышкысын көбү саалбайт. Анан эми
ушуга дагы убара тартат да биздикилер кадимкидей эле. Биз ушулардын ордуна ошол 25-30 литрден сүт берген уйларды алып келип, асыл тукум чарбалар көбөйтүп, анан дыйкандар ушу Кыргызстан ичинен сатып алсын деп атабыз. Бунун эмнеси жаман? Тегерек мына Казакстанды караңыз. Казакстан чет мамлекеттен 125 миң баш асыл тукумду уйларды алып келип, көбөйтүп, Казакстан азыр өзүнүн проблемасын чечип атат. Ошолор эки жака чыгып кетпесин деп, ошолорго экспортко чектөө коюп коюп атат. Мына мен ушул асыл тукум малдар боюнча Россияда бар 2 күн ушул Россиянын компаниялары менен, Европанын компанияларынын жетекчилери менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп келдим, Кыргызстанга алып келели деп. Россияда 10 миң литр сүт алыш кадыресе көрүнүш болуп калды. Мына чынара караңыз. Сиздин айылдагы апаңыз бүгүн уй сайт 5 литр алат. Россиядагы ошол аял жолдош сайт ал 30 литр алат. Орточо 30-33 литр сүт саап алып атат алар. Мына биздин Кыргызстанга Чехиядан, Венгриядан сатылып келген уйлар бар, сементал уйлар. Бүгүнкү күндө биринчи туут кунажындар 30-35 литр сүт берип атат. Алардын жеген тойту да биздикиндей. Жайытка барса жүрсө да ошондой эле жүрөт. Чыгымдар дээрлик баары бирдей, киреше 3-5 эсе көп. Анан эми биздин айылдагы дыйкандарыбыз ушинтип эле кыйналып эле жашай береби? 30 жылдан бери келдик го ушул күнгө чейин. Туурабы? Мына ошон үчүн биз ушул 309 токтомду токуп, анан ал 17 декабрда кол коюлду. Азыр маселе ошол токтомду турмушка ашыруунун жобосу жөнүндө сөз. Ал жобо качан жазылып бүтөт ал? Жобо азыр талкууда. Биз Кыргызстан боюнча айттык, баардык акимдерге, айыл өкмөттөргө жеткиздик, айттык. Ар кимиңиздер өзүңүздөрдүн районуңуздардын өзгөчөлүгүнө жараша бизге сунуш бериңиздер. Ошол силердин райондогу фонддун жерлерин кандай пайдаланыш керек? Фонд аркылуу кандай шартта берели? Деп мына 2 күндөн кийин ошол баары чогулуп бүтөт. Жобо кабыл алына элек чынары. Азыр ошол жана жобонун кандай болоорун дагы билбей эле бир топ мындай кайчы пикирлер айтылып кетип атпайбы? Мен айтарым, жобо чыкканга чейин деле кичине токтоп турушса болду. Бул эми жобо жөнүндө маселе да, ушундай. Эми ошол бүгүнкү күндө биз Чүйгө жакынбыз да, эми Чүйдү айтайын. 85 миң гектар жер ошо фонддун жери бар. Ошонун ичинде 5 миң эле гектар жер бошоп атат бүгүнкү күндө. Фонддун жерине 5 миң гектар жер. Ошонун 75%-ын алып, анан үйрөнчүлүк дыйканчыларга беребиз. Бул жерде эң негизги маселе бар. Бул экөө. Биринчиси ошол түздөн түз ошол аярылуу катмардагы биздин айылда жашаган, ошол айылда жашаган биздин мекендештерге беребиз деп атат. Биринчиси. Экинчиси ошол айыл өкмөтүн же райондун территориясындагы үйрөнчүлүк чарбага беребиз. Ошол райондогу же ошол айыл өкмөтүнүн территориясындагы асыл тукум чарбаны колдоо максатында беребиз. Бул ошол жердеги элдин кызыкчылыгын карап атабыз да биз. Анан дагы бир негиздүү нерсе, бул экономикалык жактан баягы өзгөчө болгон мекемелерди колдойт, бизнести колдогонго беребиз деп атабыз. Азыр суроо сурашыңыз мүмкүн, бул кандай өзгөчө дегениңиз, туурабы? Экономикалык жактан өзгөчө дегениңиз, мисалы үчүн эң негизгиси бул кошумча жумушчу орундар. Биринчиси. Экинчиси биздин республиканын мамлекетибиздин экономикасына салымы. Эмгек акы. Анан деги налогдор, салыктар. Ушуларды көбүрөөк төлөгөн жөнүндө сөз болуп атат. Мисалы үчүн мен айтып атам, дагы айтып коюшум керек. Эмне үчүн ушундай деп атат деп суроо болуп калса, бир эле компания бүгүнкү күндө 2,5 миң жумушчу орун берип атат. Ал бүгүн ошол аз эле жери менен. Алар сурап атат, бизден 10 миң гектар жер, кайрак жери болсун, начар жери болсун, жакшы жери болсун, аралаштырып бергиле бизге. Биз ошого бүгүнкү заманбап технологияны алып келелик. Сугат суусун үнөмдөп пайдалануучу, тамчылатып сугаруу, жамгырлатып сугаруу, скважинаны куралы ушинтели деп атат.
Бирок алар айыл өкмөтүнө кайрылса ала албай атпайбы? Көрдүңүзбү? Бул эртеңки күндө ошол жаңы жумушчу орун, өзгөчө өндүрүш, экономикага салым, экспортту көбөйтүү маселелери. Ушул жерде жеке дыйкандар биз жерлерибизди тарта беребизби деп коркунучтарын билдирип атат да, алар кооптонушунчу. Аларга кандай таасирин тийгизип калат ошондо? Же алар баягы кооперативдерге биригип алып, анан ошентип жерди кайра башынан алып? Кооперативге биригиштин деле кажети жок. Бүгүнкү күндө айыл өкмөтүндө 25% жер туруп атат. 75% үлүшкө берилген, а 25%? Жок, 75% үлүшкө берилген жалпы жерде. Ал жөнүндө сөз жок. Эч ким ал жерге кадам басып бара албайт. Ал менчикте. Калган 25%дин 75% жөнүндө сөз. Калган жердин ошондо дагы 75% болгондо бошогон жердин ижара мезгилиңиз бүткөн, ижара мөөнөтүңүз бүткөн жердин 75% жөнүндө сөз. Кандай гана документ кабыл алынбасын, анын экономикалык эффективдүүлүгү эсептелинет да. Мисалы, ушул токтомдон кийин айыл чарбанын ички дүң өнүмдөгү пайызы канча пайызга өсөт деп эсептедиңиздер? Эсептөө болдубу? Ооба. Үрөндөрдү оңдоонун, үрөндүн сапатын көтөрүүнүн ичинде эле биз ошол айыл чарба кайсыл үрөн багытында көбөйтө турган болсок, сапаттуу үрөн. Бул такыр болбогондо 20% жылыга кошумча кириш алып келет. 20%. Элестетсеңиз өзүңүз, эгерде биздин дыйкан ошол мурунку үрөндүн ордуна жаңы үрөндү алып келип сепсе 20%. Бул үй бүлөгө 20% кошумча киреше кирет деген сөз. Бул жылыга эсептеп отурсаңыз, бул жылыга 20%га өсөт. Туурабы? Анан биз айтып атабыз, мына сапаттуу үрөн дыйканыбыз 3 жылда бир жаңыртып алып туруш керек. Аны алып алыш үчүн аган өндүрүш керек да. Аны ошол үрөнчүлүк чарба өндүрүп турат. Биз эсептеп чыктык жерлер. Канча үрөн чарба керек? Мына мен сизге мисал келтирейин. Дыйкандарыбызда нааразычылык бар. Үрөнүн чарбалар сапаттуу иштебейт, жакшы иштебейт, сапаттуу үрөн өндүрбөйт деп. Туура. Ошон үчүн, ошол мына мен бүгүн сиз менен сүйлөшүп отурдук го, бүгүн туура 1 жыл болду министр болгонума. Министр болгондон кийин ошол үрөнчүлүк чарбаларынын сапатын карап чыгып, мониторинг кылып, биз 40%-ын жокко чыгардык. Алар жооп бербейт экен да талапка. Мына ошондой талапка жооп бербей иш алып барган дыйкан чарбалардын, үрөнчүлүк чарбалардын айынан ишенич азайган. 269 асыл тукум чарбанын ичинен 108 эле калды азыр. Калгандары да ушул статустан айрылды. Алар дагы сапаттуу иш алып барган эмес. Алар ошол жанакылдай малды көбөйткөн эмес. Эми ошол мисалы үчүн асыл тукум чарбага кантип бересиңер жерди деп суроо берип атышат да. Кандай эсеп менен бересиңер деп. Мисалы үчүн азыр сөз 20% мал жөнүндө кыла турган болсок, асыл тукум чарба бир музоону дыйканга сатса башка, ошого 1 гектардан 1,5 гектарга чейин жер каралат. Мына мисалы үчүн биздин мекендешибиздин 100 уyu бар болсо, ал 85 музоо алып, ошону чоңойтуп, биз тиги 1 ай, 3 ай кылып, же 1 жаш кылып биздин дыйкандарыбызга сатса, анда ошого 1,5 гектар, 1 гектар, 1,5 гектардан алат. Анда ошо 100-150 гектар жер эле алат алар, болду. Бирок, чынар, мындай да. Мисалы үчүн, Лейлек районундагы биздин дыйкандар үрөн алыш үчүн чүйгө келет. Аякта жетишерлик көлөмдө өндүрүлбөйт үрөн. Бул жерден келип үрөн сатып алып кетсе, 6 сомдон 8, а кээде 10 сомго чейин ошо 1 килограмм үрөн кымбаттайт. Эмне үчүн 64 000 гектар жери бар, Баткен областына бияктан үрөн ташпаш керек. Бул өзү калыстык эмес. Бул туура эмес деп эсептейм. Ошон үчүн ошол мисалы үчүн Кадамжай, Баткен, Лейлек райондоруна ылайыкташкан айыл чарба өсүмдүктөрүнүн үрөнүн ошол жакта өндүрүш керек. Ошол жакта сапаттуу өндүрүп, ошол жердеги дыйкандарыбыз ошол жакынкы жерден барып алыш керек. Максат ушунда. Мына сиз мындай элестетип көрсөңүз, биздин областтардын баарында эле жанакыл эчкидей болгон эле, же болбосо эчкидей сүт берген эле уйлар жүрөт.
а бирок ал ошончо тоют жетти. Ал ошончолук жайлоого дагы чыкканда жайытка да ошончолук зыян келтирет да, күч келтирет. Ошол малды багат элем деп сиз күнүгө белгилүү өлчөмдөгү тоют бересиз. А бирок ошол эле мезгилде 5-6 эсе көбүрөөк сүт берген уй ошончо эле чыгым талап кылат. Ушул токтомдун ишке ашып кетишине ошол айыл чарбалар, кооперативдер өздөрү даярбы? Анан бир уч топтун гана кызыкчылыгын көздөп калбайбы документ? Эң туура суроо. Ошон үчүн биз кадам-кадам басып атпайбыз. Азыр 75%-ын баарын алат экен деген сөз туура эмес. Мен жана айттым го, 75 жалпы ошол бошогон жердин 75% жөнүндө. Бошогон эле жер. Мына чүйдө 85.000 гектар жер ГФСУнун жери бар болсо, быйыл 5.000 гектар жер бошойт экен. Ошо 5.000 гектардын эле 75%-ы 3.500-3.600 гектар жер жөнүндө эле сөз. Ал жалпы 85.000 гектардын 5%-ын да түзбөйт. Көрдүңүзбү? Биз ушуну менен акырын, кадам ушул үйрөнчүлүк чарбага берип, алар өздөрүнүн күчтөнүш керек да, кошумча трактор алат, кошумча да иштерин алып барат, ошентип анан асыл тукум чарбага да беришибиз керек. Негизгиси мындай алабармандык кылбаш керек мындай иште. Барлыгы акырын-акырындан барыш керек. Албетте ошол жерди алып көбүрөөгүн алып берип бугайт болула десек да болот. Бирок ал чоң жаңылыштыкка алып барышы мүмкүн. Туура, жерди эффективдүү эмес пайдаланууга жол ачылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн биз буну көрдүңүзбү, шашпай кадам-кадам аткарабыз. Азыр коомдо дагы Айыл чарба министрлиги сунуштаган дагы бир мыйзам долбоор аябай кызуу талкуун жаратып, кайчылаш пикирлерди жаратууда. Кунарсыз жайыттарды 20 жылга ижарага берүү. Бул жерде 476.000 гектар жер боюнча болуп тур сөз. Ушул мыйзамдын азыркы учурдагы кажети канчалык? Бул мыйзамды кабыл албай койсо да болот. Мына чынар ачык текст менен бул мыйзамды кабыл албай койсо да болот. Ал мыйзамды кабыл албашты жоопкерчилигин белгилүү депутаттар мойнуна алыш керек. Себеби өткөндө биздин жогорку кеңештин агрардык саясат комитетинде биздин урматтуу депутатыбыз катуу айтты го бул боюнча. Мен билгенден а киши Баткенден болсо керек эле, Баткен областынан. Ал киши ошо Баткенде губернатор да болуп иштеген. Эми карап көрүңүз. Бонитет төмөн болгон жерлер жөнүндө сөз, жайыттар жөнүндө сөз. Сапаты начар, Сапаты начар деген эмне деген сөз. Биринчиден бул түшүм жок ал жерде, чөп жок. Чыкпай калган такыр эле. Талкаланган жерде. Экинчиси, анын топурагынын структурасы да бузулду. Себеби топуракта оңдоо иш болгон жери жок да. Эми ошол жатат, боз талаа болуп жатат. Болбосо анча-мынча кичине чөп, мал жебеген чөп чыгып жатат ошол жерлер. 5 жыл жатты, бул 10 жыл жатты. Эми дагы тийбей койсок, дагы канча жыл болсо жатат. Бирок бул жерди биз ошол, мисалы үчүн Баткен жөнүндө айта турган болсок, Баткен областы боюнча биздин специалисттер барып ошол геоботаника дейт, ошол жердеги жердин биринчи жердин өзүнүн кунардуулугу, сапаты жөнүндө, экинчиси ошол жерде өсүп аткан өсүмдүктөр жөнүндөгү маалыматты тактап келишти. Ошентип кунардуулугу төмөн же болбосо бонитети, бал бонитети төмөн, түшүмдүүлүгү 0,8 центнерден төмөн болгон жерлер 105.000 гектар жерди түздү. Баткенде. Баткен областы боюнча. Баткенде 500.000 киши жашайт. Алган үлүшү 5 сотыйдан 10 сотыйга чейин. Канчалык эмгекчил экенин баткендиктерди биз жакшы билебиз. Мен ошол жерге министр болгондон кийин барып кыдырып жүрүп, мен айттым, мен силердин астыңарда тизелеп туруп ыраазычылыгымды айткым келет дедим. Мен өзүм агрономмун да. Кагыраган талааларды жашылдандырып, оокат кылып атат, потому что башка жер жок. Биз эми ошол жердеги баткендиктерге, Баткен областынын жашоочуларына 105.000 гектар жерди малина,
алма, алмурут, коконкилерс отургузганга берсек жаманбы? Кайда кетет бул жер? Бул жер ошо жердеги катардагы дыйканга, жашоочуга барат. Ал эми бул жерди мына ушундай тиги коррупциялык схема менен менчикке чыгарып кетебиз деп атат дейт. Бул эми акылга сыйбаган, чындыкта акылга сыйбаган нерсе. Бул мамлекеттик жер. Кимдин башы эки болуп турат ошо жерге тийген азыр? Ал дагы расмий комиссиянын чечими менен кайсыл айыл өкмөткө тиешелүү болсо, ошол айыл өкмөтүнүн элине берилет биринчи очередте. Биз болушунча, мен мына баткендиктер угуп атса айтып коеюн Баткен облусунун жашоочуларына, жалпы эле кыргызстандыктарга. Ушул мыйзамды демилгелеп атканда биз канчалык деңгээлде ар бир кыргызстандыкка пайда тээерин карап ана демилгеледик. Караңызчы, бизде 53 000 гектар жер көп жылдык бактар бар деп атабыз. Бирок биздин бактардын түшүмдүүлүгүн караңыз. Мына акыркы 3 жылдын ичинде, туура 3 жылдын ичинде Өзбекстан 243 000 гектар жерге заманбап сорттогу алмаларды заманбап технология менен отургузуп коюп, дүйнөгө экспорттоп атат. Мына эгерде 500 000 гектар жерге алма алмуруттар отургузулса, малина отургузулса, бизде ар бир дыйканга түшкөн киреше, тапкан кирешеси эселеп көбөйбөйбү? Жашоо оңолбойбу? Биздин окууга акчасын төлөй албаган балдарыбызга окуусун акча төлөгөнгө мүмкүнчүлүк болуп, биздин балдарыбыздын билим деңгээли көтөрүлөт. Алыста жүргөн балдарыбыз эгерде кайра келип ушу багбанчылык менен алектенем десе, жерди алып алектенбейби? Жер жок болгон үчүн Баткендикте тиги жер жок болгон үчүн четте жүрүп атпайбы байкуштар? Неужели ушуну ойлонгонго болбойбу ушунча? Анан мурункудай эле бул жерде коррупция бар, анан байлар менчикке алып алат экен, анан тиги бийликте жүргөндөр ушунун атайын жасап атат деген сөз чындыкка кошпойт. Мен буну расмий айыл чарба министри катары айтып атам. Ал жөнүндө эч кандай кооптонуу жок. Жөнү жок эле элдин ичинде бүлүк салыш туура эмес. Ошол анда ким көзөмөлдөйт? Министрлик өз көзөмөлдөйбү, 20 жылга берди. Анан ал жерди кантип иштеп атканын көзөмөлдөш керек да. Мисалы буга чейин үрөнчүлүк чарбалар жерлерди ээлеп алып, баягы салык төлөбөш үчүн эле жеңилдетилген жосом ушундай бир кептер бар да. Анан ошол кайра кайталанбайбы? Анан эмне үчүн 20 жылга ижарага берилип атат? Себеби буга чейин айрым бир 49 жылга берилген жерлердин дагы тагдырын билесиз, жеке менчикке өтүп кетет да ошондой жолдор. Эң туура сурачыңар. Көп эле киши ушуну ойлоп атат. Эмнеге дегенде 5 жылга беребиз деп атасыңар, анан 20 жылга узартып беребиз деп атасыңар. Бул жанакы ГФСУнун жерлери жөнүндө дагы ушул сөз. Фонддогу жерлер, жана биз демилгелеп аткан мыйзамда да ушул турат. Биринчиси, бүгүнкү күндө биздин ирригацияны иретке келтириш үчүн 10 жылдын ичинде жылыга 5-6 миллиардтан сомдон акча салсак, ошондо эптеп септеп иретке келтирсек болот. Бул чарба аралык каналдар жөнүндө сөз. Мына бүгүнкү акыбалында бизге 55-60 миллиард сом акча керек ирригацияга салганга. Бул чарба аралык каналдарга. Ички чарбалык каналдарга 100 миллиардтан ашыгыраак акча керек экен эсептеп чыктык. Ошонун баарын тазалап, оңдоп, жана суу курмаларын баарын иретке келтириш үчүн. Бул эмненин жыйынтыгы? Бул 1 жылдан 3 жылдан берген жерлерде дагы ошол эч ким карабай койгондо жыйынтыгы бар бул жерде. Мисалы үчүн сиз бир 50 гектар ижарага алдыңыз үрөн чарба катары. Анан сиз 5 жылга алып, да 20 жылга узарарын билип турсаңыз, сиз жанакыл курулмаларды, гидротехникалык курулмаларды, арыктарды баарын оңдойсуз да жанталаш. Ошол жерге суу жетпей атса, мин геологиядан барып такта ушул жерде суу бар десе, ошол жерге скважина бурить этесиз да. Анан 1 жылдан 3 жылдан берсеңиз, жердин, мына мен айтып коеюн, бүгүнкү күндө биздин айыл чарба жерлерибиздин ошол фонддогу жерлер өзүнүн баягы азыктуулугун, кунардуулугу, азыктуулугу 2 эсе түшүп кетти. Ал жердин сапаты аябай өзгөрдү. Себеби эч ким ал жерди оңдогусу келбейт.
Бүгүн алсам ижарага, эртең жазында сээп, күзүндө чаап алсам болду. Жер менен эмне болот иши да жок. Ошон үчүн ушундай кылдык. Эми мыйзам боюнча. Эмне үчүн мыйзамдагы жайыт жерлерин 5 жылга, андан кийин 20 жылга беришибиз керек деп атабыз. Ал жерге биз көбүнесе көп жылдык бактар отурузулат деп атабыз. Келишимде такма-так жазылат. Чынара 5 гектар жерди алма отургузуш үчүн алды деп келишимде так жазылып турат. Сиз кандай инвестиция кыларыңызды ошого тактап киргизесиз арыз бергенде. Аны аткарышыңыз керек. Эгерде аткарбасаңыз, мамлекеттик орган бир тараптуу кайсы убакта бузалат буну. Багытын туура эмес пайдалансаңыз. Мисалы? Баг отургузам деп, анан ал жерди эч нерсе экпей койсоңуз. Же бир эс алуу жайына өзгөртүп Туура. Башка бир нерсеге айландырып ийсеңиз, анда ошол жооптуу орган бир тараптуу эле келишимди бузат. Эч нерсе кыла албайсыз. Экинчиси, ижара акысын убагында төкпөсөңүз, ал убакта дагы бир тараптуу бузулат келишим. Үчүнчү, суб арендага берем десең. Сиз арендага алдыңыз да 5 жылга же 20 жылга. Анан аны башка бирөөнө суб арендага берсеңиз, болду. Сиз менен коштошобуз. Ал жерге эмне кылбасаңыз дагы сиз менен коштошобуз. Жер элдик, мамлекеттик. Ал ошол мамлекетке эле иштеш керек. Көрдүңүзбү? Мына ушундай талаптар бар. Бир тараптуу эле бузулат келишим. Жанакыл үйрөнчүлүк чарбаларга дагы, асыл тукум чарбаларга да талап ушундай. Ал жерде андан да башка бар. Эгерде сиз алган жерди суб аренда кыла турган болсоңуз, же болбосо талаптагыдай иштетпесеңиз, сиздин үйрөнчүлүк статусуңузду чогуу ажыратабыз. Кайтарымсыз. Бул сиздин жана өндүргөн үрөндү баягы кошумча киреше табыштан ажыратат сизди. Көрдүңүзбү? Бул жерде шарт түзүү менен жоопкерчиликти эселеп көтөрүп атабыз. Бул дагы бир өтө маанилүү нерсе ижара акысы. Буга чейин үрөн чарбаларга, асыл тукум чарбаларга, кооперативтерге жеңилдетилген формада, жеңилдетилген тартипте ижара эсептелчү. Биз азыр демилгелеп атабыз. Ижара акысы жер налогунун 5 эседен жогору болуш керек. Ар бир райондун өзгөчөлүгүнө жараша. Эмне үчүн? Айыл өкмөтүнө 5 эседен 20 эсеге чейин көбүрөөк киреше түшөт. Ижара акысы бул айыл өкмөтүнүн бюджети да. Айыл өкмөтү ошол айыл өкмөтүнүн территориясындагы өзүнүн милдеттерин көбүрөөк аткара алат. Анда эмесе мага жооп бериңизчи чынара. Биз кай жерин туура эмес кылып атыптырбыз. Айыл өкмөтүнүн жумушун оңдош керекпи? Мына сага кошумча киреше. Азык түлүктү коопсуздугун чечишибиз керекпи? Мынакей үрөндү сапаттуу өндүрөлү. Мына эми караңыз. Биз былтыр өзбектерден 1000 тонна үрөн сурап алдык. Жардам бергиле деп жалдырап жүр. Казактардан 1000 тонна үрөн сурадык. Эми урматтуу президентибиздин колдоосу менен мына миллиард 500 миллион сом акча бөлүнүп 16.000 тонна үрөн Россиядан сатып келип атабыз. Качан болду эле мындай? Болгон эмес. Бирок мындан ардагы жылда эле эки жактан сатып келе албайбыз да. Өзүбүз өндүрүшүбүз керек. Чет мамлекеттен келген супер элита үрөндөрүн биз ошол үрөнчүлүк чарбалардын жерлерине септиртип, ошолор тиешелүү технология менен өстүрүш керек да. Андан чыккан үрөндү тетиги алыска ат башыдагы дыйканыбыз билиш керек, бул сапаттуу деп эч коркпош керек. Бүгүн каяктан алабыз үрөндү? Ташматтыкы сонун чыгыптыр мурдагы жылы. Андан Эшмат сатып алыптыр, мына бүгүн мен Аскар сатып алатам андан. Көрдүңүзбү? Кунарсыз жайыттар деп атабыз. Анан өз негизи бизде малдын саны жыл сайын көбөйүп атат, жайыттардын абалы дагы начар. Анан бул мыйзамдын аркасында жайыт аянттары кыскарып кетпейби? Бизде 9 миллион чынара, бизде 9 миллион 4000 гектар жер отчет боюнча жайытыбыз бар. Анын 40% аска зоо таш болуп, баягы мал көп жайыла албай турган, кээ бир жер такыр жайыла албай турган жерлер. 5,5 миллиондун тегерегинде
мал жайганга мүмкүн болгон жерлерибиз бар. Анан эми биз ансыз деле ошол мал жайганга мүмкүн болгон жерибиздин 60% жери жайыт. Уш жерин жакшылап окуп койсоңуз, 60% жайытыбыз 40%га деградация болду. Эми үчүн жайында, жазында арык кеткен мал жайлоодон кайра арык келип атат. Себеби аяктын да сапаты бүттү. Ошон үчүн жайытты алмаштырып багуу маселеси малды. Алыскы жайыттарды пайдаланууну аябай демилгелеп көтөрүп, ушуну турмушка ашырып атабыз. Да, кыскача бир суроо. Мына азыр дыйкандарды гана эмес, бул бүтүндөй коомчулукту түйшөлтүп жаткан маселе. Былтыр кургакчылык болду. Мына быйыл дагы кар аз, жай кургакчылык болор уже билинип калды. Анан былтыркыдай дыйкандар суга чыгык мезгилинде суудан кыйналбайбы? Анан жазгы талаа жумуштарына даярдык кандай болууда? Сугат маселеси бизди 21-жылы урматтуу жетекчилер суу тармагына жакшы көңүл бурбасаңар болбойт деп аябай колго чапты бизди баарыбызды. Үйрөттү. Ошон үчүн жана 1 миллиард сом акча бөлүнүп атат. Мына бүгүнкү күндө 663 километр бетондолгон каналдардын оңдой турган жерин оңдоп атабыз. 883 километр, 882 километр жерди экскаваторлор менен тазалап баштадык. Ошон чыгабыз ошого. 114 километр жерге биз бетон салабыз. 115 насостук станция бар Кыргызстан боюнча. Ошонун 332-синин агрегатын алмаштырып жаңыртып атабыз. Оңдоп. 75 жаңы насос алып келип коюп атабыз. Бул эми жасалып аткан көп жумуштун аз эле. Ала эми эмне кылыш керек? Эң негизгиси. Мына биз былтыр чүйдө, мисалы үчүн 15-ноябрга чейин тындырбай суу бердирдик. Сугаргыла жериңерди деп. Ным топто сугатын өткөзгүлө деп. Уккан дыйкандар, түшүнгөн дыйкандар жасады аны. Алар буюрса жаз жай жеңил өтөт биринчи жарымы. Эми азыр биз мына 2 күн мурун чүйдө чоң кеңешме өттү, анда да айттык. Мына биз суу сала баштадык. Кышында ким сугарчу эле? Чүйдө тем более. Мына азыр сугаргыла деп бир топ жерде мен көчө райондук башка малыктарды чакырдым. Уже суу берип аткан суубуз жетпей баратат дейт. Сугарган дыйкандар көбөйдү. Эмнени айткым келет? Сугарыш керек. 426 миллион сом акча 4,5% менен айыл банкка берилип, ошонун ичинде 200 миллиону жана тамчылатып сугара турган, жамгырлатып сугара турган жана скважиналардын насосторун лизингке алганга шарт түзүп бердик. Аны дыйкандар алыш керек. Себеби бул сугат суусун үндөй турган технологиялар. Анан эң негизгисин айтып коеюн. Биздин дыйкандар, айыл жеринде жашоочулар, айыл өкмөттөрү менен райондук мекемелердин кызматкерлери баары демилгелешип, субботник кылып, чыгып, арыктарды тазалаш керек. Ички чарбалык каналдарды тазалаш керек. Ошондо суудагы жоготууларыбыз азаят, сугатты убагында өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк болот. Мына сиз буга чейин айтып калдыңыз, өзүңүздө жеңилдетилген насыялар боюнча мына быйыл айыл чарбаны каржылоо 10 долбоору ишке ашып атат. Анан ошонун негизинде 6%дык насыя берилери күтүлүүдө. Анан бул насыя дагы буга чейинкилерине окшоп чыныгы муктаж дыйкандарга даректүү кантип жетет? Себеби буга чейин биз былтыркы өткөн коопсуздук кеңешинин жыйынында көрдүк. Айыл банктан, башка банктардан баягы чиновниктер алганы дагы айтылды да. Мен мындай айтат элем чын. Жаңы жылдан баштап Айыл банк, РСК банк, мына жана кызматташ банктарыбыз электрондук кезекке элдерди жазып атат. Электрондук кезекте. Аны ары бери жылдырыш баш ийгиле киши жасабаса жасабайт аны эч ким. Банк аны жасабайт. Жасабаш керек деп ойлойм да мен. Ким билет. Анан ошол электрондук кезек турат. Эми өзү 6 миллиард сом акча биздин ошол муктаж болгондордун 3-5%-на эле жетет. Калган 95% албетте нааразы болот. Бирок быйылкы жылда, мына мен жана айтпадымбы
болуп көрбөгөндөй каражат 26 миллиард сом акча бөлүндү. Бул жана кластерлер аркылуу, бул лизинг аркылуу, бул жанакыл ФСХ деп атпайбызбы аны, жеңилдетилген кредиттер. Малдын лизингине, минералдык жер семирткичке миллиард, үрөнгө 1,5 миллиард, ирригацияга 1 миллиард болуп отуруп, 26 миллиард сом акча бөлүндү. Бул жалпы айыл чарбасын колдоого. Эми караңыз, мурун мына былтыр эле ФСХ 9, жеңилдетилген насыя берүү 9да программа проектисинде 6%дык кайра иштетүү үчүн, 8% товар чийки зат өндүрүүчүлөр кайра иштетүүчү мекеме менен келишими бар болуп шака берсе, анда 8% менен. Калгандары мал чарбасы менен айыл чарба өсүмдүктөрүн өстүрүүчүлүк 10% менен алган. Быйылтадан баштап, азыртадан баштап айыл чарбасына кредиттер 6%дан жогору берилбейт. Бул мамлекеттен бөлүнгөн каражат жөнүндө сөз. Банктын өзүнүн жеке каражаттары бар, анын банктын өзүнүн ички баягы саясаты бар да. Ошол саясатына жараша беришет. Эми карап көрүңүз. Региондорго ошол тактап бөлүнөт анын баары. Анан эми андан башка дагы бир топ каржы маселелерин аракет кылып атабыз. Мына бүгүн сиз министр мырза мына кызматка келгениңизге, министрлик кызматка келгениңизге туп-туура 1 жыл болуптур. Бул жыл аралыгында өзүңүз көздөгөн кайсыл жумуштарды, кайсыл максаттарды ишке ашыра алдыңыз да, кайсыларды ишке ашыра албай мындай өзүңүз ичиңиз ачышып турат да. Өзүңүздүн ишиңизге өзүңүз кандай баа берет элеңиз кыскача? Менин ишиме мен ойлойм эл баа бериш керек. Менин ишиме айыл чарбасындагы кесипкөйлөр баа бериш керек. Мен ага өзүм баа бере албайм. Туура айтасыз, бүгүн туура 1 жыл болду. Биз адеп эле жумушка киришкенде артыкчылыктуу 6 багытты тандап алганбыз. Мына ошол багытты иш алып баратабыз. Мени бүгүн кайра 1 жыл артка алып барып, кайра бүгүн дайындап койсо, мен кайра ушул жол менен басмак. Себеби 1 жылдын ичинде, ошо 1 жыл жыйынтыктап атып, биз кесиптештер менен карап, эң туура жолдо баратканыбызды түшүндүк. Айыл чарбасынын өнүгүшүнө негизги пайдубалдарды түзүп, аракет кылып жасадык ошону. Эми тынччылык болуп эле, ызы-чуусу жок болуп турсак, биздин айыл чарба өнүгөт, абдан өнүгөт. Көрөсүз, ойда аманчылык берсе. Анан эми кайсыл жумушту кап деп калдыңыз деп атпайсызбы? Кичине ыкчамыраак иштесек болмок окшойт деп ойлойм. Дагы. Мен өзү жумушчу күнүм эртең мененки 7:30 башталат. Мен 7:30 кышпы, жайбы мен кабинетке келем 7:30. Эрте кетсем түнкү саат 9 болбосо 10-до кетем. Ошондо да убакыт жетпейт. Бирок ошондо дагы мен айтып атам, Аскар, сен мындан жакшы иштешиң керек эле. Бир топ маселеде ыкчамдык кылышың керек эле. Адам баласыбыз да өзүбүзгө сын коюп билишибиз керек. Ошондуктан мен айтар элем, биз түзгөн пайдубал эртеңки Кыргызстандын айыл чарбасын мындай ишенимдүү өнүктүрүп кеткенге жана ар бир дыйканга жардам бергенге түзүлдү. Биз бир эле нерсе өтүнөт элем. Эгерде биз министрлик, мына мен министр катары туура эмес иш кылып атсам, андан көрө келип ошого көзү жетип турган кишилер келип айтсын бизге. Мына могу жериң да оңдо. Эмне үчүн негиздеп берсин. Эгерде биз мыйзамды туура эмес кабыл алып атсак, анда келип негиздеп бериш керек да. Бизде максат эмне? Мамлекет башчыдан баштап ылдыйга карай аткаруу бийлигиндегилердин максаты эмне? Бул катардагы Кыргызстан, ар бир кыргызстандыкка жашоосунун шартын оңдошко жакшы мүмкүнчүлүк түзүү, шарт түзүп берүү. Ошол эле убакта Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүшкө аракет кылуу. Карап коюңуз, мен сизге 2 цифра айтайын. Ошол эле 87-жылда алалычы, мына бир 32-33 жыл мурун эле. Кыргызстандын аймагында ошол 37 центнерден мен жана айттым, кылкандуу дан эгиңдер. Жалпы Кыргызстандын ички дүң продукциясынын ичинде айыл чарбасы 46%ды түзчү. Бүгүн биз 14%дабыз.
Мына 2 жыл мурун 13%да болчубуз. Ошондуктан мен ойлойм, айыл чарбасы бул Кыргызстандын ички дүң продукциясынын 40%нан кеммесин түзүш керек. Ал үчүн биз эл менен чогуу баарыбыз чогуу иш алып барышыбыз керек. Мен ошол эле биздин эл өкүлдөргө, депутаттарга да айтар элем. Талашып тартыша турган эч нерсе жок, максатыбыз бир эле. Чогуу иш алып баралы. Биз бир нерсени байкабай, билбей атсак, келип жардам бергиле. Тажрыйбасы чоңдор, адамдар бар, келсин, айтсын. Но бирок даректүү так айтыш керек. Эл ансыз деле чарчады ызы чуудан. Ошол керек эмес. Рахмат, Аскарбек Сапарбекович, мындан аркы ишиңизге да ийгилик. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.